Саламатсыздарбы, менин атым Бакыт. Мен Аграрлык коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Бүгүн ошол Чүй областында талаа күнүн өткөрүп жатабыз. Нөлдүк ыкма боюнча биз биринчи келгенде нөлдүк ыкма эмне, жаңы система экенин, кандай иштейт экенин, кандай агротехнологиясы кандай экенин, үрөөндөр кандай болуш керек, сыялка кандай болуш керек, ошол жөнүндө сүйлөштүк. Андан кийин бизден Ханна бул ЖЭЗдин жетекчиси сүйлөдү, анан Минсельхоз келип сүйлөдү. Анан азыркы учурда биз биринчи традиционный биз элдик ыкма менен себилген талаага бардык. Ал жактан бул жыл кургак жыл болгондуктан көрдүк, 15-20 сантиметрге чыгып туруп эле жетиле баштаган, жакшы болбой калган. Азыркы бул жакта ошо нөлдүк ыкма боюнча себилген талаага келип жатабыз. Бул жакта белге чейин жетет. Колосование, кущение дагы өтө сонун болгон. Бул жактан 2,5 тоннага чейин деп пландап атабыз алганга. Берки традиционный менен себилген жактан 1 тоннага жетпей калат го же комбайн кирбей калышы мүмкүн деген бизде ойлор болуп атат. Нөлдүк ыкма бул түз себүү ыкмасы. Бул ыкмада жерди аңтарып которбойт. Ошон биз бул атайын сыялка болот. Турциядан алып келген бизде миллениум деген. Ошол жердин астына киргизип, ачып, үрөндү таштап, анан удобренияны таштап, кайра жаап, айдап кетет. Ушундай жерди аңтарбай себүү түз себүү ыкмасы.